Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. El-fasl thani fi sifatil mar'atil mahtubati. İkinci bölüm juuchu tüşülgön kızdın sıfatı to'g'risida. Birinchiden bala qanday bo'lish kerak, qiz qanday bo'lish kerak, o'shol to'g'risida qisqacha ma'lumot. Bilesiz, Allah Taala adam balasının bul dünyanın kalusun adamın kalusuna jarasha qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellem qutlu hadislerinde aytgan: La taqumu sa'a hatta yuqal fil ardi Allah Allah. Kıyamat kayın bolboyt. Kun öz oğunda jüre beret. Jer şarı aylana beret. Жерден arganday ырыскылар Allah'ın kazınasından gele beret. Балдар бул дүйнөгө келе берет, Аллахнын койгон тартиби жүрө берет. Качанга чейин жерде Аллах Аллах деп айткан адамдар болсо. Качанга чейин бир ыймандуу жер шарында боло турган болсо, 7 миллиардтын ичинен бир эле ыймандуу адам болсо, ошол ыймандуу адамдын ички дүйнөсүндөгү ыйманынын берекетинен бүткүл алам жүрүп тура берет. Аллах Таала бул аламды жүргүзө берет. Демек, ыймандын бул жерде бир тараптан кадырын билсек, экинчиден Аллах Тааланын өкүмү менен бардык нерсе жүрүп жатат экен. Алла бардык нерсени кармап тургандыктан биз кээде ушундай болуп калат, адам баласы Аллахым сактасын мындай өздөн өзү келип калган сыяктуу, бардык нерсе өзүбүздүкү сыяктуу кээде сезип калабыз да. Мисалы, бир аял заты эгерде балалуу боло албаса, мисалы үйлөндүңүз. Үйлөнгөнүңүздөн кийин 1 жыл өттү, дагы эле балалуу боло албай атасыз. 2 жыл өттү, дагы эле балалуу боло албай атасыз. 3 жыл өттү, 4 жыл өттү, 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл өтүп кетти, балалуу боло албай жатасыз. Кимге кайрыласыз? Каяктан сурайсыз? Баланы каяктан алып келесиз? Базардан сатып аласызбы? Жерден өсүп келеби? Туурабы? Же биз салып беребизби анын дене мүчөсүнө? Биз кура алабызбы? Биз жарата алабызбы? Жок, балким ар бир эле ата эне жараткан зат Аллах Таалага кайрылып баштайт. Алладан суранабыз да: я Алла, перзент бер, ден соолуктуу болсун, дене мүчөсү толук болсун, ыймандуу болсун, келечеги кенен болсун, бүткүл аламга ислам дүйнөсүн өзгөчө пайдалуу болсун деп Аллах Тааладан дуа кылып, суранып, Алладан суранабыз. Ана машалла Аллах Таала берди. Аялыбыз боюна бүттү. Эми күндө Алладан дуа кылмай, я Алла, эми аман болсо экен, эми угроза болуп бирдеке болуп кетпесе экен, жакшы бир дене мүчөсү толук бүтүп калса экен, 9 ай көтөрүп, жеңил бошонуп алса экен, кутулуп алса экен деп Аллах Тааладан дагы суранмай. Дүйнөгө келди, бала, кыздуу болдук. Андан кийин элем Аллах Тааланы унутуп калмай. Кудум эле асмандан келип калгандай. Болду, бул менин балам, бул менин кызым, өзүм каалагандай окутам, өзүм каалагандай кийинтем, өзүм каалагандай тарбият беремин. Асмандан түшүп калгандай эле, асмандан биз ээ болуп, аны өзүбүзчө алып алгандай эле, эми Аллах Тааланы унутуп калмайда. Ошол эле маселе, урматтуу туугандар, өзүбүздүкү деле, биз деле Аллах Тааланыкыбыз. Биз деле Аллахтыкыбыз. Бизди деле ата-энебиз жараткан жери жок. Биз деле жерден өсүп калган жерибиз жок. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил арди ва ма байнахума. Аллага гана таандык. Алланын гана ээлигинде, Алла гана алардын падышасы, асмандар жана жер анын ортосунан нерсенин баарынын. Бардык нерсе Аллах Тааланыкы. Алла жоктон бардык нерсени жараткан зат. Ушул аламдын бардык тартиби жүрө берет. Аллах Таалам ушул аламды жүргүзө берет дейт. Качанга чейин бир эле адам Алла Алла деп айтып турган болсо дейт да. Адам баласынын калуусун, бүткүл аламдын жаралуусун, жүрүүсүн, тартипте болуп туруусун Аллах Таала ушул ыйманга байлап койгон да. Ошол адам баласы эми уланат, адамдын улануусуну Аллах Таала никеге байлап койгон. Нике аркылуу, никенин бардык шарттары,
Нике десе кээ бир адам түшүнүп алат, кабыл кылдым, тапшырдым, молдекен алдында күбөлөр менен олтурган эле бир көрүнүштүү эмес. Балким нике дегенден максат кимге үйлөнөбүз, кимге турмушка чыкса болот, кандай шарттар бар, үйлөнгөндөн кийин эмне кылыш керек, эмнеге милдеттүү, эмнеге жоопкерчиликтүү, никеге байланыштуу маселенин бардык эмне үчүн? Адамдын затын, сыпатын сактап калуу үчүн. Никенин шарты сакталбаса, никенин өкүмү жашообуздан чыгып кете турган болсо, анда келечектеги муундардын сыпаттары, тарбияты деле бузулат, ички дүйнөсү деле бузулат, жана алардын арасында майыптар төрөлүп баштайт. Нике адамдын сырткы көрүнүшү жана ички дүйнөсүн сактап калуу үчүн, адамдык баалуулукту толугу менен сырткы ички сактап калуу үчүн Кудай Таалам никеге байланыштуу өкүмдөрдү айткан. Сиз менен биз өтүп жаткан маселелер. Кимге үйлөнүш керек, эмне кылыш керек, бир аз кызыктыруу кетип атпайбы? Никеге үйлөнгүлө, турмушка чыккыла деген маселе боюнча кетип жатабыз. Ошол үйлөнүп атканда өзгөчө көңүл буруш керек экен. Кызыңызга бала тапканда, балаңызга кыз издегенде көңүл бура турган маселелер бар экен, ошолорго токтолобуз. Важип болот ата-энеге өзүнүн кызына же болбосом кайсыл эле Алла жоопкерчиликке койгон карындашыбы же башкасыбы ал жоопкерчиликтүү болуп калды ошол кызды турмушка берүүгө. Ошол кызды турмушка берип жаткан адамга милдет болот, аны дини жок, кулк мүнөзү жок, аброю жок адамга берип койбосу. Диндар адамга берсин. Милдеттүү түрдө динини биринчи орунга карап туруп берсин. Анткени эгер диндар боло турган болсо, Алладан корккон, такыба, кулк мүнөздүү адам боло турган болсо, аны менен жашаса, жакшылык менен жашайт. Эгерде аны ажыраша турган болуп калса, шариатка лайыктуу өз ыкмасы менен чырайлуу көрүнүштө ажырашат. Имам Газали рахматуллахи алейх китепте мындай деп айткан, Ихя улумуддинде мындай деген. Балким уул балага караганда кыз баланы узатып жатканда диндарлыгыны, күйөө баланын диндарлыгыны кароо бул маанилүүрөөк дейт. Уул балага кыз издегенге, кыздын динине караганда күйөө баланын диндарлыгыны кароо маанилүүрөөк. Эмне үчүн? Себеби кызды бул турмушка берүү, бул нике аркылуу аны кул кылып коюу болуп саналат. Аны кул кыласың. Анткени эркек кишинин кандай болбосун, кайсыл эле учурда талак бергенге анын мүмкүнчүлүгү бар. Начар эгер кыз келип калды, уулуңузга кыз издеп атканда начарраак келиндүү болуп калдыңыз. Экөө такыр эле келише албай калды. Пейли начар, нашүгүр, уятсыз, ысырапкерчил, ушундай келин келип калды. Балаңыздын мүмкүнчүлүгү бар, качан кааласа талак берет да, калганды башканы алып ала берет. Бирок эгерде кызыңызды начарга чыгарып койсоңузчу, Имам Газали рахматуллахи айтат, кызды никеге берүү бул кул кылуу дейт. Кулчулукка тапшыруу. Ал азат кылдым демейинче, кул кандай азат боло албагандай, талагын ала алмайынча ал ажырап кете албайт дейт. Болду, ал кул болду дейт. Бул мойну байланды никеден кийинчи. Көптөгөн дейт адамдар бар, өзүнүн кызыны залымдарга, зөөкүрлөргө, күнөөкөр адамдарга, бидатчы адамдарга, жаман адаттуу, арак ичкен, жаман адатка калыптанган, кумарпоз, ошондой адамдарга турмушка берип коюп, өзүнүн динине дагы, кызынын динине дагы, кыяматка чейин келе турган өзүнүн урпагына кыянат кылган адамдар көп дейт. Башка бир кызыкчылыктын себебинен эле, кой эми уят болот, эми эмне болду, эми алып качып кетиптир, эми тигиндей болуптур, эми оюнчук эмес да, кызды узатуу деген нерсе оюнчук эмес да. Өзүбүздүн деле арабызда көп болуш керек. Тааныш билиштер көп эле жакшынакай эле тарбияттуу, жакшынакай эле үй бүлөдөн болгон кыздарды турмушка бере турган учур келгенде эле ушу кылдаттуулук мамилелер каралбай калат да. Ал эмне дейт, бул эмне дейт, жакшы көрүп калыптыр, андай болуп калыптыр, мындай болуп туруп эле турмушка чыгып кете берет. 4-5 жылдан кийин карасаң, кызы менен, балдары менен үйдө олтурган болот. Не болду десе, келише албады, күйөө бала начар чыгып калды, тигиндей болуп калды, ажырашып кетишти депчи. Ошондуктан турмушка чыгарып жаткан ата-энелердин, туугандардын, байкелердин, чоңдордун жоопкерчилигинде ошол күйөө баланын эң биринчи диндарлыгына караш керек.
Ал Алладан корккон пендеби же кандай адам? Ошонусуна көңүл буруш керек, эң негизгиси. Hazreti Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma'dan biri surap kaldı. Ali radıyallahu anh'unun balası Hasan, Peygamberimizin neveresinin. İnna li bintan, benim bir kızım var deyip. Faman tara an uzavvicaha lahu. Sen anı kimge turmuşka bersem deysin, kimge uzatsam dep Hasan radıyallahu anh'dan gelip kenge surap kaldı. Hazreti Hasan'dın bergen nasihatı. Zavvijha liman yattaqillah. Allah'tan korkkan adamga turmuşka çıgargın. Allah'dan takıbalık kılgan, Allah'dan korkup жүрген adamga turmuşka bergin. Fa in ahabbaha akramaha. Antken egerde bul kızыңды жақсы көрүп kalsa, anda bunu жақсы sıylayt. Eger bunu jaktırбаса, aga bирок zulumduk kılbayt deyt. Allah'dan korkkan adam bolsa, jaktırıp жақсы başı birikip ketken bolsa, жашоосу жақсы болуп кетсе, анда бул сыйлап жашайт. Эгер жактырбай, келише албай калган болсо дагы бирок зулумдук кылбайт. Күндө көзүн көгөртпөйт. Аны таштап коюп туруп башкаларга ойноштукка кетип калбайт. Каалаганын кыла бербейт. Алладан корккон адамга бергин деп кеңеш берген экен да. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадистин мазмунунда айтат: "Ман завважа кариматаху мин фасикин факад катаа рахимаха." Kim özünün kızın buzuku adamga berip koysa, günökör adamga, günөө kılıp жүргөн adamga kızını turmuşka berse, anda kızı menen bolgon tuğançılık mamilesini üzdü dep aytkan eken. Kızını günökör adamga ele arak içip жүрөт, başka kılıp жүрөt, kumar, poz. Oşonu bilip turup ele günökör adamga kızını tapşırıp koygon bolsa, anda kızı menen bolgon mamilesin, tuğançılığını, atalığını anda kesip saldı degen eken Peygamber aleyhisselam. Hazreti Ayşe radıyallahu anha aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jubayı, Abu Bakr radıyallahu anhu'nun kızı, Ummahatul mu'minin, mu'mindardın enesi, an nikahu riqqun, fal yandur ahadukum ayna yada'u karimatahu. Nike bul kulçuluk deyt. Nikege tapşırуу kızdı, bul kulçulukka berүү. Oşonduktan sizlerden biriңер özünün kızını kayaka berip jatkandыгына жақшылап карасын deyt. Ойлонуp turup, taktap turup, andan keyin anan turmuşka uzatsın deyt. İbn Taymiye rahmetullahi aytkan eken, "Man kana musirran alal fusuq la yanbaghi an yuzawwij." Kaysıl adam özü günöөнү daima kılıp жүргөн adam bolsa, anda al adamdın akısı жоқ deyt. Aga layıktуу emес kızını turmuşka bергенде kүйөө бала тандоо ага layıктуу эмес deyt. Al uzatpay эле койсун. Başka Allah'dan korkкон dindar adam kүйөө бала тандап берсин дейт да. Ошондон урматтуу туугандарым, жакшылап көңүл буруп, turmuşka uzatkandын аракетин кылыш керек. Бизде элестесеңиз, эми кызыңызды кичинекейинен дүйнөгө алып келдиңиз, канча үмүт менен аны тарбияладыңыз, уяттуу кылдыңыз, жөнөкөй кылдыңыз, окуттуңуз, чокуттуңуз, чоңойтуп койдуңуз. Анан кийин бойго жетип калганда эле анан кийин бир залымдын колуна карматып койдуңуз. Ал жакта эми өмүр бою ал кыйналып жүрөт да. Андай деңгээлде кылып жакшылап ойлонуш керек. Бир машалла бирөөнү тааныйбыз, бир үй бүлөнү. Диндар жакшы таква үй бүлөлөрдөн кызына ар кандай жуучулар келе баштайт. Анан ошол өзүнүн районундагы эң бай келет. Bir ele balası var. Zavodları var. Anan gelip ошол эле келгендеги ачуу басарын эле миллион сом менен. Dindar adam, dinsiz adam bolsa карап туруп эле сразу ойлойт да, каяка барсам, Шарм Шейхке барсам болот экен, тияка барып салсам болот экен депчи. Атенен эмне ой келет? Ажыга барсак болот экен, умрага барып келсек болот экен деген ойлор да. Анан кызыны кыскасы бербейм дейт, себеби ал намаз окубайт бала. Кызы диндин негизинде, таквачылыктын негизинде чоңойгон. Бирок кызымды сынап көрөйүн дедим дейт да. Кызымды сынап көрөйүн деп, анан кирип акырын айттым дейт. Кызым, палан байкени тааныйсың. Ошолор келиптир. Жалгыз уулу бар билесиң. Эгерде ага азыр турмушка чыга турган болсоң, маша Алла, палан магазиндер сеники болот. Палан ишканалар сеники болот. Азыр ачуу басарын эле миллион сом алып келиптир. Апаң экөөңдү билесиң, орточо жашайбыз.
Бул акчага биз умрага барып келебиз, ажы кылабыз, башка кылабыз. Кандай десин кызым деп, кызымды сынап көрүп атам дейт да. Мен тигилерге баш тартып койгом дейт, болбойт депчи, эми тең менен тезек кабы менен деп аларды узатып койгом дейт. Анан кызын сынап көрүп атат да. Сынап көрөйүн эмне деп айтат экен десем, ошондо кызым айтты дейт, унчукпай туруп анан мындай башын көтөрдү да, ата деди дейт. Эмне сиз мени сатыш үчүн чоңойттуңуз беле деди дейт да. Эмне мен үчүн сатыш үчүн чоңойттуңуз беле? Сиз мага ыймандуу, намазга бекем, Кудайдан корккон күйөө бала табып бериңиз. Ошол менин байлыгым, жашообуздун байлыгы ошол болот деди дейт да. Ушундай сөз айтты дейт, кызымды сынайм деп алып, мен эмне деп жооп беришти таппай калдым дейт. Андан ары эмне дешти билбей калдым дейт да. Ошондой урматтуу туугандар, бул кызыбызга эң негизги дин кылып тартуулаш керекпиз да. Өз мисалы чоңдор түшүнүп атат да, туура байлык, сулуулук, ден соолук, мансап, бийлик бул убактылуу адам муктаж болот да. Эгер анын адеп ахлагы, кулк мүнөзү, мамилеси, дини начар адам болгон болсо, бул мамилеге, динге, кулк мүнөзгө адам көз ирмем сайын бири-бирине муктаж болуп турат. Ал асабиняк чоң касыраган касырлардын ичи бардык эң акыркы заманауи, бардык нерселер, заманбап нерселерди ичине толтуруп салганы менен, бирок ал үйдө жылуулук, сүйүү, мухаббат, кадыр барк болбой турган болсо, андай үйдө эч кандай жашоонун кереги жок да. Бактылуулук жок андай үйдөчү. Ошондон иншалла өтө мындай өзгөчө мамиле кылалы, көп да көп. Биздин жашообузда өтө көп ушул нерсечи. Пайгамбар алейхисаламдын эми хадистерин ушунчалык бул жерде алып келиптир, бирок бул боюнча көбүрөөк нерсени айтыш керек негизичи. Көбүз эле кызды узатканда көбүнчө байлык, башка нерсе, көп нерсе ойноп кетет ортодон. Таныш билиштик болуп кетет. Жакын экенем, алыска берип эмне кылам, жакыныраак эле берип коеюн, тигиндей эле кылып коеюн. Болор болбос нерселердин себебинен эле кызыбыздын келечегине көбүнчө балта чабып алабыз да. Ошондон эң негизги диндарлык кылып туруп караш керек. Диндүү болсо болду, машаалла, эң негиз. Улама рахимахумуллалар айтышкан, экинчи бөлүм эми бул жакта кыздын сыпаты. Келин издегенде, же өзүнө аял издегенде, же өзүбүзгө балабызга кыз издегенде кандай сыпаттууларды караш керекпиз? Ошо боюнча. Жуучулук түшүлүп жаткан кызда бир канча сыпаттардын болуусу зарыл. Аларды биринчи биз мындай жалпысынан айтып, анан кененирээк чечмелеп, хадистерге ылайыктуу чечмелеп беребиз дейт. Биринчи антакуна валудан. Ошол кыз көп бала төрөп бере турган болсун. Ошондойго үйлөнгөн аракетин кылыш керек. Көп бала төрөп бере турган болсун. Антакун асгара минху синнан. Жашы жашыраак болсун. Эркекке караганда кыздын жашы жашыраак болсун, кичирээк болсун. Антакун акалла минху жахан. Кадыр баркы, үй бүлөнүн кадыр баркы баланыкына караганда төмөнүрөөк болсун. Байлыгы төмөнүрөөк болсун. Ата теги төмөнүрөөк болсун. Жана жакшы чөйрөдө чоңойгон болсун. Жакшы чөйрө, жакшы дос, жакшы чөйрөдө чоңойгон болсун. Жана мындан дагы башка, ошол жуучу түшүлүп жаткан кызда табылуусу зарыл болгон дагы көптөгөн сыпаттар бар, ошолорго бир аз токтолуп өтөбүз. Азирети Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт, үйлөнүүгө буйрат эле да, жана биротоло үйлөнүүдөн үзүлүп алуудан катуу кайтарат болчу дейт. Үйлөнүүгө кызыктырат эле, жана үйлөнбөстөн жүрө берген, турмушка чыгапай жүрө бергенден пайгамбар айтсам катуу кайтарчу дейт. Анан мындай деп айтат эле дейт. Тазавважул вадудал валуд фа инни мукаthirun бикумул умама яумал кияма. Силер үйлөнгүлө. Кандай кыздарга үйлөнгүлө? Вадуд валуд. Ушул эки сыпаттууларга үйлөнгүлө. Вадуд дегени өтө жакшы, максатсыз жакшы көрүүчү. Валуд дегени көп бала төрөп берүүчү кыздарга үйлөнгүлө дейт. Анткени мен кыямат күндө силердин көптүгүңөр менен башка коомдордун алдында сыймыктанамын дейт. Демек, вадудтарга үйлөнүш керек экенбиз. Араб тилинде эки сүйүү бар. Биринчи сүйүү кандай? Мухаббат, экинчи вуд деген азы вадуд деп атпайбы? Вуд деген сүйүү бар. Мухаббат деген сүйүү кандай? Мухаббат деген адамдын ички дүйнөсү, көңүлү бирөөгө ийилип калат. Андагы болгон кайсы бир жакшы нерсенин себебинен. Ал сулуу, ошон үчүн жакшы көрөт. Ал бай, ошон үчүн жакшы көрөт.
Ал жакшы мамиле кылат, ошон үчүн жакшы көрөт. Ал күчтүү, ошон үчүн жакшы көрөт. Демек, максаттын себебинен, кайсы бир максаттын себебинен улам жакшы көрүү пайда болуп калса, буну мухаббат деп коет экен да. Ал эми вуд деп эмнени айтат? Вуд деп атпай, вадудтарга үйлөнгүлө депчи. Вуд деген сүйүү кандай? Максатсыз болгон сүйүүнү вуд деп айтылат. Нача айтканда, сиз үйлөнгөндөн кийин аялыңыз сизди жакшы көрө берет, ошо сулуулугуңуз болсо деле, же майып болуп калсаңыз деле. Ден соолугуңуз бар болсо да, бар болбосо дагы. Байлыгыңыз болсо да, банкрот болуп, жок болуп кетсеңиз, карызга батып кетсеңиз дагы. Кандай болсо дагы, ушул адамбы болду, мен муну жакшы көрөмүн да. Буну вуд деп коет. Бул сүйүү, максатсыз болгон сүйүү. Ошол адамды болду жакшы көрөт да. Ошондойлорго үйлөнгүлө дейт. Байлыгыңды карап жакшы көрүп калып, сулуулугуңду карап жакшы көрүп калып, же өзүңдү бир жолугууга барганда жакшы кийимдерди кийип алып, адепти сүйлөп, чоң машинелерде барып, башка үйлөрдө жолуктуруп, ушинтип жакшы көрүтүрүп алгандарга эмес. Болду, сенби болду, ушул калпак, ушул сакал, ушул сенби? Болду, мен сени жакшы көрөм деп жакшы көрүп калгандарга үйлөнгүлө дейт да. Адамдын өзүнү жакшы көргөн адамдарга үйлөнгүлө дейт. Мындай сүйүү кантип келет? Бунун деле жолдомосу Кур'ан-ы Каримде бар. Кур'анда Аллах Таала айтат: кимдер ыйман келтирген болсо, жакшы амал кылышса, саяжалу лахумур рахману вудда, анда өтө мээримдүү болгон зат Аллах алардын ортосунда вудту пайда кылып коет. Максатсыз болгон сүйүүнү берип коет дейт. Ыйман жана амалы салих. Ыйманыңыз дурусталса, жакшы амал кылсаңыз, шариатка ылайыктуу, сүннөткө ылайыктуу жашасаңыз, анан Аллах Таала аялдарыңызга, балдарыңыз, кыздарыңыз, ата энеңиз, кайната кайнене тууган достордун ортосундагы сизди кадыр баркыңыз, сизди жакшы көрүүнү Аллах Таала анан пайда кылат экен да. Эгер өзүңүздүн ыйманыңыз дурус болсо, анан амалыңыз дурус болсо, анан Аллах Таала айтып атат: мен анан ушундай бир сүйүү берем, бул максатсыз болгон сүйүү болот. Болду, сизди адамдар жакшы көрөт. Кандай болсоңуз деле жакшы көрөт. Бул акча эле каржылай эмес экен. Бүгүнкү күндө биз түшүнүп калдык, болду. Менин жоопкерчилигим эмне? Үй бүлөгө, үй деп өзү айтып тургандай, тапканыңды үйө бер, ошол үйү менин максатым деп түшүнөбүз да. Акча бериш керек, кийинтиш керек, башка кылыш керек. Ошондой болсо эле мен кадыр бартуу болом. Жок, Аллах Куранда айтып атат: кадыр барк акчага, башка нерсеге, сырткы нерсеге байланбайт, өзүңө байланат. Ички дүйнөңдү оңдо, амалыңды оңдо, болду, кадыр баркка жетесиң. Ошондой максатсыз жакшы көргөндөргө жана көп бала төрөп бере тургандарга үйлөнгүлө деп жатат. Демек, бул жерден маселе чыгат, үйлөнүш керек экенбиз. Экинчиден маселе чыгат экен, кандайга? Көбүрөөк балалуу боло турган кыздарга үйлөнүш керек экенбиз. Аны каяктан билебиз? Туугандарын караштырабыз. Көп балалуубу, аз балалуубу, Раваху Ахмад рахматаллахи хадис риваят кылган хадис. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığına geldi. Anam ne deyip kayıldı? İnni asabtu imra'atan zata hasabin ve cemal. Ve innaha la talit. Afa atazavvacuha. O Allah'ın elçisi. Elbette men şarapattu, sulu ayalga joluktum. Бирок ал төрөбөйт экен. Балалуу боло албайт экен. Мен ага үйлөнө берсем болобу, Аллахтын элчиси dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла, болбойт" dedi. Анан экинчи жолу келди. Пайгамбарыбыз болбойт. Үчүнчү жолу келди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан кайрылып айтты: "Ай секетен кетейин, тазавважул вадудал валут фа инни мукассирун бикум." Силер жакшы көргөн, көп бала төрөп бере турган кыздарга үйлөнгүлө, анткени мен силердин көптүңөр менен кыяматта сыймыктанамын dedi. Демек, көбүрөөк бала төрөп бере турганга үйлөнүш керек экенбиз. Раваху Абу Дауд ва Насаи. Hazreti Cabir radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "O Cabir, sen үйлөнгөнсүңбү?" Бул окуя негизинен газвадан кайтып келе жатканда болчу. Жабир радıyallahu anhu
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп калып, алдыга атыны шаштырып келет. Шашып кетип атканын байкап калат. Анан пайгамбар алейхиссалам кайрылып туруп айтат: "О Жабир, сен эмне үйлөндүң беле?" дейт. Мындайча айтканда, эми үйгө кайтып келатат, Мадинага шашып баратат. "Үйлөндүң беле?" десе айтат: "Ооба, мен жаңы эле үйлөнгөм" дейт. "Жаңы эле үйлөнгөнмүн" дейт. Десе анан айтат: "Мындайча асал айындамын" дейт да. Сахабалар диндин кызматында кандай учур болбосун, кандай акыбал болбосун даяр болчу да. Кимге үйлөндүң дейт. "Абикранам сайибан", кызга үйлөндүңбү же турмушка чыкканга үйлөндүңбү дейт. Десе айтат: "Мен турмушка чыккан кызга үйлөндүм" дейт. "Келинге үйлөндүм" десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бикир болсо жакшы болмок, секелек болсо, кыз болсо жакшы болмок, сен аны менен ойноп, сени менен ал ойнойт болчу да" дейт да. Ошондой болсо жакшы болмок депчи. Бирок кийин Азирети Жабир радиаллаху анху өзү түшүндүрүп берет: "Менин 7 бир тууганым бар, аркамдан карындаштарым. Ошолордон жашы чоңураак болгон, аларга баш көз боло турган адам болсо деп, мен атайын ушундай турмуш көргөн аялга үйлөндүм, келинге үйлөндүм" деп себебин айтып берет. Ата энем кайтыш болуп кеткен, ошолорду караса экен деп үйлөндүм деп кийин себебин айтып берген да. Бирок бул жерде демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти эмнеге кызыктырып атат? Демек, эгерде качанда тандоо болуп кала турган болсо, кызбы же келинби? Эгер тандоо жана келинге үйлөнүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок болсо, анда демек кызга үйлөнгүлө деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызыктырып жатат. Кыз болсо жакшы болмок, мындайча ортодо мухаббатыңар көбүрөөк болмок деп. Сүйүүңөр көбүрөөк болмок. Жаңыдан эми болду, сиз биринчи күйөөсүз, сиз биринчи анын сүйүүсүсүз, сиз биринчи жашоодогу эркеги болуп, толук бири-бириңер менен жакшы ойномоксуңар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдомо айтып жатат. Анан кечирээк учурда биз Мединага келип калдык дейт. Мединага кирели десек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Амхилу, шашпагыла. Азыр биз дароо эле үстүнөн бастырып кирип калсак, аялдарыбыз үйдө, кечинде эгер биздин келгенибизге кабар укпай калган болсо, анда алар даярдана албай калбайт. Койгула, чачы жүдөгөндөр чачыны тарап алсын, күйөөсү алыста кеткендик себептен өзүнү тазалабай жүргөн болсо, гигиеналык тазалыкка да эле келип алсын, тазаланып, кырынып, башка нерсе болуп алсын, жүргүлө деп иша намазын окуйлу, намаздан кийин киребиз" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо жолдомо айткан. Үйдөгүлөргө кабар жетсин, эркектер келди деп, алар даярданып турсун депчи. Демек ошондой эле сапардан келгенде деле сүннөт эмне экен? Үйгө кабар берип коюу. "Мен ушундай убакытка барам" деп кабар берип коюш керек, алар бизге даярданып турсун. Аялдарга кандай жолдомо болуп атат? Демек аялдар эркектердин алдында эң жакшы сүрөттө жүргөн аракетин кылыш керек. Дайыма күйөөсү келгенде, эркеги келгенде эң чырайлуу, көңүлүнү тарта турган, көңүлүнү көтөрө турган деңгээлде сүрөттө жүрүш керек экен да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Жабир радиаллаху анху айтты: "Сен качанда үйгө киргениңде, анда сен киргенде анда баланы эңсегин, балага аракет кылгын" деп 2 жолу айтты. Мындайча айтканда, мындай көп сапарларда жүрө бербестен, үйдөгүн деле акысыны бер, үйгө барып балага аракет кылгын деди да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху хадисти риваят кылган: "Тункахул мар'ату ли арбаин". Аял киши 4 нерсенин себебинен турмушка чыгат. Байлыгынын себебинен, анын ата тегинин, анын кадыр баркынын себебинен, анын сулуулугунун себебинен, кооздугу. Кооз дегенде хадис чечмелөөчүлөр 2 жагын деле айткан. Сыпаты деле, сырткы көрүнүшү деле эске тутулушу мүмкүн депчи. 2 сулуулук делечи. Ошону карап туруп турмушка чыгылат, анан динине карап туруп турмушка чыгылат. Сен диндарыны тандагын, андай болбосо колуң топурак болсун. Раваху Муслим ат-Тирмизи ва саххаху. Сахих хадис. Демек динине караган. Бул жерде эмне деп атат? Демек 4 нерсени тең карайт экенбиз. Биринчи эмнени карайт экенбиз? Байлыгыны. Байлыгыны карап деле турмушка чыгылат экен. Пайгамбар айтсам болуп аткан окуяны айтып атат. Байлыкка карап кээде турмушка чыгылат. Кээде анын шарапаттуулугуна карап турмушка чыгылат. Анын ата теги, кадыр баркыны карап туруп. Кээде анын сулуулугуна карап, кээде динине карап турмушка чыгат. Эми сен диндарлыгыны тандагын. Мунун мааниси эмне? Мунун мааниси уламалар түшүндүрөт. Качанда карама каршы келип калган учурда диндарыны тандап кет деген сөз дейт. Байлыгыны такыр караба, ата тегини караба, сулуулугуну карабай эле динине гана карап кете бер деген хадис эмес. Бул тарап деле каралат, албетте. Туурабы? Мисалы, көчөдө жашасын деп туруп кызыңызды бирөөгө турмушка берип койбойсуз да.
Каралат бул нерселер, бирок дин негиз болсун деген сөз да. Мунун мааниси эмне? Мисалы, эки күйөө бала болуп калды сизде. Эки эркиңиз бар. Бир бала эмне? Ал ата теги өтө жакшы, өтө кадыр барктуу үй бүлөдөн, бирок дини жок. Экинчиси динде бекем, бирок кадыр барктуу үй бүлөдөн эмес, кем багал жөнөкөй үй бүлөдөн. Ошондо эмне кылды? Диндарын тандап кеткен дейт. Бирөө аябай сулуу, өтө сулуу күйөө бала чыкты кызыңызга, бирок дини жок. Экинчиси эми сулуулугу жок, хунигирек, бирок дини бар. Анда пайгамбар зат анда диндарын тандап кетти. Болбосо негизи эле каралат, бул нерселерди карап баа берилет. Бирок дин эң негизги орунда турат да. Мен өткөндө айтып өткөндөй, дин бул 1 деген сан бериле турган болсо, анын сулуулугу бир аркасында турган 0 болот. Андан кийин анын ата теги дагы бир 0 болот. Андан кийин анын тиги байлыгы дагы бир 0 болот. А эгерде булар жок болсо, 0дер кете берет, бирок 1 калат да бар бир. Бай эмес, бирок диндар, ата теги жакшы, сулуу болсо 100 деген бал коюлат деген ага бал берилет депчи. Эгерде экөө кетип кала турган болсо 10 болот. Бирок дини жок, мунун баардыгы болсо деле бирок 0га чыгып калат да мунун баары. Ошондой мааниде айтылган хадис болуп саналат. Аллаху а'лам бис-саваб. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка хадисте имам Байхақи рахматуллахи, имам Базар ибн Мажа рахимахумуллах риваят кылган хадисте мындай деп келген. Ла тазавважун нисаа ли хуснихинна. Аялдарга, кыздарга сулуулугунун себебинен гана үйлөнбөгүлө. Сулуулугуна карап алып үйлөнбөгүлө. Фа аса хуснухунна айюрдияхунна. Алардын сулуулугу аларды бузуп салуусу мүмкүн. Жана аялдардын байлыктарыны карап үйлөнбөгүлө, мүмкүн алардын байлыктары аларды чектен ашырып коюусу мүмкүн. Бирок силер дининин негизинде аларга үйлөнгүлө, касан болсун, кап-кара күң аял, бирок диндүү, бул сулуу азат аялга караганда жакшыраак дейт. Демек эң негиз бул хадисте эле демек ачык эле түшүндүрүп атат. Динди негиз кылып туруп биз не кылыш керек экенбиз? Эгерде келин карай турган болсок, диндарыны издегендин аракетини кылуубуз керек экен. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mintip kayırıldı. O Allah'tan elçisi. Eğer de siz misal verip durup düşündürüp atat da adepti karağınız, süyle ıkmanı karağınız. Eğer de siz bir öröngө түссөңүз, ал жерде ушундай bir darak bolsa, anı birөө жеген, экинчи darak bolsa, эч ким андан жебеген bolsa дейт. Misal катары түшүндүрүп атат. Өрөөндө кетип атасыз, ал жерде 2 darak бар. Бирөөсүнөн бирөө ос тийген, бирөөсүнөн ос тие элек таптаза турат. А сиз ошонун кайсысын жейт болчуңуз дейт да. Кайсыны өзүңүздүн жейт элеңиз, кайсысына сиз өзүңүз төөңүздү оттотот элеңиз деген суроо берди. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтты, албетте ос тийбегенден мен оттотот элем деди. Ошону алат элем деген айтты. Yani бул жерде Hazreti Ayşe radıyallahu anha өзүнү бираз сыпаттап кеткен дейт. Yani мага гана кыз катары үйлөнгөн, калган бардыгы оттолунган, ос тийилген дарактар болчу деп башка аялдарга караганда өзүнү бираз мактанып кеткен хадиси болгон да. Мен өзүнүн мындай кадыр баркыны чыгаргысы келген да пайгамбарыбыздан сурапчы. Бирок демек пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын деле бул жердеги айткан хадисинен билинип атат. Демек адам баласы тандоо болуп калса, турмушка чыккан турмушка чыга элек, демек андан ос тийбегенине үйлөнсө жакшыраак деген маани чыгат. Экинчиден дагы бир хадисте келет, алейкум бил абкар. Ачык эле пайгамбар алейхиссалам айтат, Ибн Мажа рахматуллахи сунанда риваят кылган хадис. Алейкум бил абкар, силер кыздарга үйлөнгүлө. Анткени фа иннахуна а'забу афвахан ва антaqu архаман ва арда бил ясир. Себебини караңыз. Анткени кыздар аялдарга, турмуш көргөндөргө караганда, кыздарга үйлөнсөңөр, булар тили булардыкы ширинирээк болот дейт, таттуураак болот. Жана булардын жатыны көбүрөөк чыгарат. Жана булар азга разы болот дейт.
Демек бул нерсе турмуш көргөндө жок экен да бул сыпаттарчы. Тили таттуу болот дегенде мааниси эмне десе, хадис чечмелерде түшүнгөн бул дегени салыштырбайт. Салыштырып башты оорутпайт. Адам бир турмуш көрүп калгандан кийин салыштырып баштайт экен да, тиги мындай эле, бул мындай эле болот экен да, ошондон тил көбүнчө бузулуп калат экен. Жаңы эле турмушка чыкты, анын дүйнөсү, жашоосу сиз болуп атасызбы, болду, анын тили таттуу болот. Сизди гана карап, сизге гана мамиле кылат да. Алардын жатыны жакшы болот дегенде мааниси, бул болду толук сүйүүсүнү сизге арнайт, төшөк маселесин сизге арнайт. Жана ал азга разы болот дегени мурдагы менен сизди бая кылбастан болду. Жашоо ушул экен деп туруп, жашап канча болсо, кандай болсоңуз, бардык мамилелерде болду. Ошого разы болот да, болду. Жашоо ушул экен дейт да, кете берет да. Көрүп келип алган болсо, ар кандай болуп калат жашоо тартип. Ошондон демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эгер зарылчылык жок болсо, анда кыздарга үйлөнгөн жакшыраак деген маанини туюнтуп жатат. Жана ошондой эле 4 нерседе аял киши эркектен төмөн болуш керек. Жана 4 нерседе эркек киши аялга караганда үстөн болуш керек. Аял киши төмөн болсун эркектерге караганда мустахаб амал да бул. Жакшы. Мындай болбосо нике жүрбөй калат экен, жок болбойт бул, башканы издейин деп жүрө бермей жок, бирок ушундай болуп калса жакшы, ушуларга көңүл бурсак жакшы болот. Биринчиси кайсыл? Жашында. Жашы жашыраак болсун кыздыкы. Себеби эртерээк карып, бала төрөбөй турган болуп калбасын. Анткени балалуу болуу, урпакты мусулман коомчулукту көбөйтүү бул никенин эң негизги максаттарынын бири болуп саналат. Нике жөн эле напси кумарды кандыруу эмес, ал деле бар. Тозоктон адам өзүн сакташ үчүн напси кумарын кандырып турбаса арам жолго кетип калат. Бирок негизги максаттарынын бири эмне? Урпак калтыруу аркабыздан, жакшы урпак калтыруу. Ошондуктан биринчи жашыраак болсун, аялы күйөөсүнө караганда. Экинчиден байлыгы азыраак болсун, байлыгында төмөнүрөөк болсун, бою төмөнүрөөк болсун, анан үй бүлөсүнүн кадыр баркы төмөнүрөөк болсун. Ушул 4 нерседе эркек киши үстөмүрөөк болуш керек, аял ылдыйраак болуш керек экен. Кыз тарап ылдыйраак болуп туруш керек. Эмне үчүн себеп дегенде Кудай Таалам ар-rijal qawwamuna 'alan-nisa, эркектер аялдарга башчы деп Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде ошондой эрежени баяндаган. Бул дегени эгерде эркек киши үйдө эркек болуп башкарып жаткан болсо, бийлигини аялдарга алдырып койбогон болсо, анда жашоо сонун болот, жашоо өз ыгында кетет деген маани. Эгер эркек киши өзүнүн тизгинини аялдын колуна карматып коюп, анын камчысына жараша жүрүп аткан болсо, анда болду, жашоо өз ыгынан кетти, кыйынчылыкка айланып калды деген сөз. Кыйынчылыкка Пайгамбар алейхиссалам айткан, ким өзүнүн ишини, яны башчысыны аял кылып алган болсо, анда ал адамга жердин үстүнө караганда асты жакшыраак деген, астына эле түшүп алсын деген да. Бирөө айтылып жүрөт го анекдот катары, аялынан дос сурап калды да, үйдө ким чечет депчи. Ким үйдө чечүүчү ким, үйдө негиз башчы ким десе, айтат экен, эми чечүүчү мен да дейт экен да. Мен чечем депчи. Чоң маселелер болуп калса мен чечем. Майда чүйдө маселелерди аялым деле чечип кое берет депчи. Анан дос сурап калды, качан чоң маселени карадың эле десе, ойлонуп туруп жүрдө, көптөн бери эле чоң маселелер боло эле экен деп, чече эле экенмин депчи. Майда чүйдө аял эле чечип келатыптыр деп. Аялдыкы кантип башталат десе, өзүң билесиң дегенден башталат экен да. Эркек эркектигин кылбастан аялга толук укук берип коюу кандай? Бирдекени өзүң билесиң, билгениңди кыла бер, билген жерге коюп кое бер деп олтуруп ушинтип өзү билип кетет экен да. Эркек эркек болуш керек экен, түшүнбөсө дагычы. Мисалы келди, сиз түшүнбөйсүз, сизден сурап атат, могу пиалканы каяка коём, бу чыныны каяка коём десе, билген жериңе коюп койчу дебестен, ошондо билармандык башчылыгыңызды алдырбайсыз, чечим чыгаруучу эркек да. Чечим чыгарып коериш керек экен, буну тияка коюп кой депчи. Билгениңди кыла бер, билгениңди кыла бер деп аларга толук бийликти берип салбаш керек да. Эркек киши каввам. Ошол үй бүлөнүн толук жоопкерчилик, тамак аш, адал рызкы баарына жооп бере турган бул эркек киши болуп саналат экен үйдө. Ошондой болуш үчүн ушу 4 нерседе төмөнүрөөк болсо, кыз, эркек үстөмүрөөк болсо, ошондо өзүнүн жоопкерчилигин алдырбайт, бийлигин алдырбайт дейт уламалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман тазавважа имраатан ли'иззиха лам язидхуллаху илля зилла." Ким эгерде аялдын урматтуу болгондугу себебинен үйлөнүп алса, ал кадыр бартуу, башка нерсе, азыр биздин жашообузда эми анын подписчиги көбүрөөк дегендей.
Кайсы анын кадыр баркынын себебинен үйлөнүп алган болсо, Аллах Таала ага сөз кордукту гана көбөйтөт дейт, бул күйөөсүнүнчү. Эгер аялына байлыгынын себебинен үйлөнүп алса, анда Аллах Таала кембагалчылыгын көбөйтөт бул эркектин. Ким эгерде анын шарап ата тегинин себебинен үйлөнүп алган болсо, анда бунун кордугун көбөйтөт Алла Таала дейт. Ким аялыны өзүнүн көзүнү сактоону максат кылып, өзүнүн кумарыны сактап калуу максатында, туганчылык мамилени бекемдөө максатында үйлөнгөн болсо, Алла экөөнө тең береке берет дейт. Жашоодо береке болот. Туура ниетте, туура максатта кадам коюлган болсо, анда экөөгө тең береке берет дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Жана ошондой эле 4 нерседе аял киши эркекке караганда үстөн болуш керек. Аялдын үстөн болуусу мустахаб, жакшы. Биринчиси кайсыл? Кулк мүнөзүндө. Кулк мүнөздө аял киши эркекке караганда кулк мүнөздүүрөөк болсун. Үчүнчүсү адеби жакшы, адеп алган болсун. Экинчиси. Үчүнчүсү болсо вара такыбараак болсун. Алладан көбүрөөк корккон, көбүрөөк такыбачылыкка бекемирээк болсун. Төртүнчүсү сулуураак болсун. 4 нерседе аял киши эркекке караганда үстөмүрөөк болсо, ошондо ортодо жашоо жакшыраак болот экен. Жана ошондой эле биз айтып өттүк башында, аял кишинин жакшы чөйрөдө чоңойгон болуш керек. Анын чөйрөсү жакшы болуш керек дедик. Чөйрөсүн деле караш керекпиз. Кандай чөйрөдө чоңойду, каякта окуду, каякта иштеди, кайерлерде жүрдү дегендейчи, чөйрөсүнүн жакшылыгына карайлы. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте мындай дейт: "Хайру нисаин ракибнал ибл салиху нисаи Курайш." Төө минген аялдардын ичинен эң жакшысы бул Курайш уруусунун аялдары деди. Мындай төө минген дегенден максат арабтар дегенди айтып атат. Кыйыр мааниде арабтардын ичинен эң жакшылары бул Курайш уруусунун аялдары эң жакшы деди. Ахнаху ала валадин фи сигрихи. Жаш кезинде балдарына өтө мээримдүү мамиле кылуучулар жана күйөөсүнүн байлыгына өтө аманаттуу мамиле кылуучулар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мактаган экен да. Деген ракибнал ибл төө минген аялдардын ичинен деп айтты деп. Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху бул хадисти риваят кылган. Абу Хурайра радиаллаху анху хадисти риваят кылып айтат. Бирок Мариям бинт Имран бул не кылган эмес дейт. Төө минген эмес дейт да. Мариям энебиз бар го. Иса алейхиссаламдын апасы. Ошо Мариям энебиз бул төө минген эмес дейт. Мындайча айтканда, бул жерде арабтардын ичинен эң жакшы деп атат. Бирок Мариям энебиз бүткүл аялдарга караганда жакшы депчи. Себеби ал бул хадиске дал келбейт деген сөз да. Бул хадисте Мариям энебизден деле жакшы деген маани чыкпайт деген мааниде. Демек кыскасы кандай экен? Жакшы чөйрөдө чоңойгону таасири тиет экен да. Жакшы чөйрөдө чоңойгону пайгамбар айтсам айтат, Курайш, яны Курайш уруусу эмне эле? Өтө шарапаттуу, өтө намыстуу, өтө мындай ар намыстуу, уяттуу келген уруу болчу да. Ошонун чөйрөсүнө жараша кыздар деле ошого жараша болот экен. Ошондон кыздардын кайсы жакта чоңойгону, кантип жетилгени, каякта окуганы, кандай иштегени, ошолордун деле бир аз архивин карап койгонго туура келет дейт. Кандай болсо деле Аллах Тааланын алдында ин акрамакум индаллахи аткакум, албетте Аллахтын алдында эң сыйлууңар, араңардан эң көп Алладан коркконуңар дейт. Демек ушу такыбачылык бул эң негиз болуш керек. Караганда, тандаганда эң негизи Аллах Тааладан канчалык такыба, Алладан коркобу, коркпойбу, ошого аракет кылыш керекпиз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул бир хадистин мазмунунда айтат. Азирет Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Арбаун ман у'тияхунна у'тия хайрат дуnya вал ахира. 4 нерсе кимге берилсе, дүйнө жана акыреттин жакшылыгынын баары берилди. Биринчиси калбан шакиран. Аллага шүгүр айтып, рахмат айтып, разы болуп жүрө турган жүрөк берилсе. Экинчиси лисанан закиран. Аллахты эстеп жүрө турган тил берилсе. Үчүнчүсү баданан алал балаи сабиран. Кыйынчылыктарга сабыр кыла ала турган дене берилсе. Жана өзүндө жана күйөөсүнүн байлыгында кыянат кылбай турган жакшы диндар аял берилсе, дүйнө жана ахиреттин жакшылыгы бул адамга берилди дейт да.
Демек иншалла аракет кылыш керек экенбиз. Бактылуу болууну кааласак, балдар кыздарыбыздын бактылуу болуусуну кааласак, демек аларга диндарларды карап, диндарга турмушка берип, диндарга да үйлөндүрүүнүн аракетини кылабыз иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллах кабыл кылсын.